керек эмес ашыкча анализдерди дагы бизде мисалы колдонушат да. СССР маалында мисалы алган билим боюнча дарылап, баттарды дагы мындай дары катары жазып берет. дипломуң жок эле видеолорду тарта бересиң, врач деле эмес турбайсың депчи. Салам достор, кош келипсиздер биздин YouTube каналыбызга. Оор медициналык терминдерди жеңил жалпак тил менен айтып бере турган Космосбеков лайв подкасты. Бүгүнкү биздин конокто жалпы медициналык дарыгер, психиатр, республикалык наркология жана психиатрия бөлүмүнүн ординатору болобуз, Юсупов Жомабек. Саламатсызбы, Жомабек? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Рахмат. Бүгүнкү чыгарылышта ачык айкын медицина менен байланыштуу, өзүңүздүн кесибиңиз менен байланыштуу окуялардан, терминдерден элибизге түшүнүктүү боло турат деп түшүнүктүү айтып бересиз деп ишенебиз. Буюрса. Саламатсызбы? Баардык көрүүчүлөргө, сиздин катталуучуларыңыздарга, биринчиден сиздерге сизге аябай терең ыраазычылык. Бизди чакырган үчүн, андан тышкары ушундай медицинаны жалпак тил менен элге түшүндүрүп берген үчүн, жана ошондой эле биздин эң башкы менин өзүмдүн максаттарымдын бири, бул сизде да бар экен, бул элибиздин медициналык сабаттуулугун жогорулатканыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Анда эмесе кеттик, баштайлы. Мен өзүм тууралуу тааныштырып кетсем, атым Юсупов Жомабек. Мен жалпы медициналык дарыгермин, жана ошондой эле азыркы маалда республикалык психиатрия жана наркология борборунда ординатурадан өтүп жатам. Ошондой эле Медлит клиникасында жалпы медициналык дарыгер катары иштеп келем. Жана ошондой эле биздин жумушубузда эң башкысы бул далилденген медицинанын негизинде гана жумуш алып барабыз. Бул дар боюнча кененирээк дагы биздин чыгарылышта токтолуп кетели. Анан эң алгачкы суроом болсо, жалпы медициналык дарыгер деп ошол сиздер кандай ооруларды аныктайсыздар жана кандай ооруларды айыктырасыздар? Жалпы медициналык дарыгер дегенде бул мындай элге түшүнүктүү болуш үчүн бизде кадимки терапевттерди баары жакшы билет, Ооба. Ушул терапевттин кылган жумушун эле жалпы медициналык дарыгер да аткарат. Бул терапевт жана ошондой эле бизде ГСВ, ЦСМдерде иштеген үй бүлөлүк дарыгердин жумушу менен экөөсү бир деп айтсак жаңылышпайм. Бизге жалпы медициналык дарыгерлерге ар түрдүү оорулар менен ар түрдүү абалда келишет. Бул деген анемия менен да келет, бул тизелери ооругандар да келет, ашказан ооруган, баш ооруган, неврологический ушундай ар түрдүү абалдар менен, оорулар менен кайрылышат. Эгерде бизде кандайдыр бир уже терең изилдеш керек боло турган оору, ушундай абал боло турган болсо, анда биз уже узкий специалисттерге жөнөтөбүз. Мисалы неврологический бир кандайдыр бир бизге кездешкен бир оорулар келип кала турган болсо, андайларда биз неврологдор, узкий специалисттерге жөнөтөбүз. Бирок негизи жалпылап айтканда бизге ушул баардык оорулар менен кайрылса болот негизи. Жалпылап айтып келгенде, негизи сиздер ошол үй бүлөлүк дарыгердин ролун, ошол эле учурда терапевттердин дагы ролун аткара турчу врачтар болуп калат экенсиздер, туура. Биздин чыгарылыштын башында деген сиз айтып кеткенсиз, далилденген медицина депчи. Ошол далилденген медицина боюнча бир кыскача түшүндүрмө берип кете аласызбы? Далилденген медицинанын өзүн тууралуу айта турган болсок, бул бизде диагностикада колдонгон баардык ыкмалар, дарылоодо колдонгон баардык ыкмалар, дары дармектер бул чоң ушул клиникалык мета анализдерден, клиникалык изилдөөлөрдөн өткөндөн кийин бул мына далилденген ушул чынында жардам берет, бул чынында эле диагностикада жардам берет деп айтылган нерселер колдонгон бул далилденген медицина. Негизи бизде баардык медицина далилденген медицина деген кыскача айтканда бул нормалдуу медицина, ушул далилденген медицина болуш керек. Бул медицина мисалы Америкада, Европада мындай бөлүнбөгөн. Ал жакта превентивный медицина, далилденген медицина экөө бир. Превентивный медицина деген бул оорулардын баардыгын алдын алуу максатында колдонгон медицина. Буга чейин мисалы адам ооруп алса да скринингке келип тургандары, булардын баардыгы ушул превентивный медицина жана ал жерде далилденген методдорду колдонот. Ошон үчүн бул дагы далилденген медицина болуп аталат. Бирок бизде түшүнүк башкача болуп, медицина ушинтип эки тарапка бөлүнүп кеткен. Анан ошол айырмачылыгы биз мисалы аябай көп препараттар, баттар бар бизде дарылоодо колдонулган жана ошондой эле бир дарылоону диагностика кылыш үчүн керек эмес ашыкча анализдерди дагы бизде мисалы колдонушат да. Бизде ушул именно далилденген медицина менен иштеп атам деген врачтарда ушундай ашыкча анализдерди, ашыкча препараттарды, далилденбеген, жардам бербей турган эффективдүүлүгү жок препараттарды жазышпайт, колдонушпайт.
Мындайча айтканыңызда мен түшүнгөнүм боюнча мисалы кээ бир биздин көп бейтаптар бар эмеспи, Мгм. бир жерге барат, анан ал жака баргандан кийин бирдей дарыларды же бирөө анализдерди тапшырып келип бир жака жөнөтөт, Ага. анан жыйынтыгында ал эффективдүү болбой калып анан дагы бир башка врачка барат, ал врач да мурдакы врачтын анализдерин көрсөтсө ал эч эле туура эмес, кайра мындай кылыш керек Ооба. жагантип. Ушундай болгондо биздики Кыргызстандагы көбүнчө медицина чөйрөсүндө иштеп аткандардыкы кандай далилденген эмес болуп ыкманы колдонуп калып атат да, туурабы? Бизде ооба, бул бирден бир себеби бул бизде азыр медицинада көбүнчөсү аа, жаштары улуу байке эжелерибиз иштешкендиктен алар көбү интернет булактарын көп карашпайт. Аа, Баардыгы эмес, өздөрүнүн билимин дайыма жаңылап жаңы нерселерди окуп, гайдлайндарды окуп тургандар дагы бар. Бирок көбүнчөсү жалпылап айтканда көбүнчөсү биз ушул возрасттагы ага эжелер иштеген үчүн поликлиникаларда, больницаларда алар билимин жаңылабай турат. Ошондуктан бул бизде СССР маалында мисалы алган билим боюнча дарылап, ошол боюнча диагностика ыкмаларын колдонуп келишет. Бирок андан бери биз СССР тарагандан бери канча жыл өттү СССР мындай тарагандан караганда, бери канча өттү, наука өз ордуна турбайт. Андан бери канча мета анализдер болду, жаңы изилдөөлөр болду. Анан ошол изилдөөлөрдүн негизинде мисалы дайыма жаңыланып турат. 20-жылы, 21, 22 бул жылы дагы канча изилдөөлөр өттү. Ал туура изилдөөлөрдө мисалы 20-жылы бизде бир кандай бир абалда аа, ыкмалар. колдонулуучу диагностика ыкмалары ошондо айтылган болсо ушулар керек деп. Азыр жаңы изилдөөлөрдө бул мисалы кээ бир нерселер ачыкча, бул керек эмес, бул бизге эч кандай маалымат бербейт деп чыгарылышкан да. Мгм. Ушулардын бардыгын тең мамлекет тарабынан изилдөөлөр жүргүзүп, мамлекет бир ошол далилденген медицинанын эрежесин түзүп бериш керекпи же болбосо башка өлкөнүкүнбү же дүйнөлүк бир ошондой далилденген медицина тууралуу өзүнчө бир уюм барбы? Кайсынын негизинде ошол бул далилдениптир, бул далилденген эмес экен деп ошону тактайбы билип алабыз да. Негизи бизде бардык врачтарда Кыргызстанда өзүбүздүн протоколубуз болот. Ошол протокол боюнча иштейбиз. Бирок бир жери бар. Бул протокол бизде Кыргызстандыкы көбүнчө Россияныкын тууралап көчүрүп алган үчүн Россияда бул нерсе далилденген медицина көп колдонула бербейт. Именно ошол протоколдордун түзүлүп атканда. Мен башында ойлойт элем, эмнеге бул деген мамлекеттик документ болуп аткандан кийин, протокол мамлекет менен түзүлүп атканда бул деген нерсе далилденген медицинанын негизинде гана болуш керек деп ойлочумун. Бирок тилекке каршы ал жерде дагы каталары бар экен. Аларды кийин түшүнүп баштадым да. Ооба, негизи бизде мамлекет ушул протоколдорду түзүлөт, ошол протоколдордун негизинде биз жумуш алып барышыбыз керек. Бирок ушул Россияныкын кайталаган үчүн ал жерде дагы аябай Кемчиликтер бар. далилденбеген кемчиликтер бар да негизи. Бирок биз далилденген жана далилденбеген экенин бул биз мета анализдерден, клиникалык изилдөөлөрдөн окуп ошол жерден гана биле алабыз. Ал жерде биз мисалы лично мен өзүм айта турган болсом, Американын өздөрүнүн булактары бар. Ошол жакта дайыма жаңы гайдлайндарды, чоң мета анализдерди окуйбуз. Ал жакта мисалы Амбоз, UpToDate, Гарварддардын өздөрүнүн булактары бар. Ошол жактардан кирип окуп чыксак болот. Ошон үчүн далилденген медицинада биз коркпой ушул колдонулуучу диагностикада ыкма же болбосо дарылоо ыкмаларын коркпой жаза алабыз. Себеби бизде дайыма өзүбүздө ушундай защитабыз бар да. Өзүбүздүн доказательствобуз бар. Эмнеге дегенде биз мисалы ушул булактардан мисалы UpToDate'те ушул жерде мындай клиникалык изилдөө өтүлгөн. Бул жерде 100 000 адам ушул клиникалык изилдөөдө катышкан. Ал жерден жыйынтыгында бул дары ыкмасы мисалы кандай бир дары дармек изилдеп аткан болсо, бул эффективдүү эмес деп аныкталган деп ошол жактан биз окуп далил бере алабыз да. Негизи ошол чет өлкө жактан дагы далилденгендерди Кыргызстандын мамлекеттен бир дагы өзүнчө бир бөлүм бөлүп берип ошол жактан жаңыланып аткандардын ошол жалпы протоколго түзүп атканда дагы бирден бир пайдасы негизи кереги тиет деп ойлойм да. Анан ошол сиз дагы сүйлөшүп отурган учурларда бир баттар тууралуу айтып кеттиңиз. Бат деп биоактивный добавка деп айтылат негизи. Ошолор тууралуу негизи булар мен да көп врачтарды көргөм. Көп эмес, эми мындай врачтардан дагы кездештирип калгам, ошол баттарды дагы мындай дары катары жазып берет экен дегендердичи. Анан негизи мен өзүм жалпы түшүнүгүм боюнча бул бат дарыга кирбейт. Ошол менен баягы айыктырууга мүмкүн эмес деп өзү эсептейм да. Анан ошол тууралуу бир кыскача маалымат айта кетсеңиз.
Ушул баттар тууралуу негизи мен тилим тешилип өтүрөм болду да. Себеби биз январдан бери мен мисалы Instagram алып баратам. Ал жакта Instagram, TikTokто дагы атайын ушул элимдин медициналык сабаттуулугун жогорулатайын деген максатта ар түрдүү видеолор киргизем. Далилденген медицина деген эмне тууралуу айтып берем. Жана ошол көбүнчөсү TikTokто айрыкча видеолорум баттар тууралуу болду. Себеби биринчи жолу бир бат жөнүндө видео киргизгемде аябай талкуу болгон да ал жакта. Анан ал жактан көбүнчөсү эжелер чыккан. Мени урушуп, сен эч нерсени билбейт экенсиң, сен дипломуң жок эле, видеолорду тартып бересиң, врач деле эмес турбайсың депчи. Анан ушул баттар дегенде мен дайыма триггер деп коет бизде. Триггер болот да баттар негизи. Себеби көп эжелер менен өзүнүн туугандарым менен канча уруштум ушул баттар тууралуу. Баттын өзүн тууралуу айта турган болсок, ооба сиз туура айтасыз. Негизи бул эч кандай ооруларды дарылабайт. Ал жерде ар бир баттын сыртында жазылат ал жерде да бул дары дармек эмес. Бул эч кандай ооруну айыктырбайт жана лечение катары колдонгону бул болбойт деп ар бир чыгарган баттын сыртына да жазылат ушул. Жазуусу болуш Жана керек ошондой эле бул эгер сиздерге бейтаптарга мисалы кандайдыр бир дарыгер баттарды дарылоо максатында жазып берген болсо, бул жерде күмөн санаш керек. Анан баттардын өзүн тууралуу бул бизде аябай элибиздин арасында тарап кетти. Ар бир экинчи адам эле өзүн дарыгер сезип, туугандар ар жери бул жери ооруй турган болсо, сен бул батты ичкиң керек, тиги батты ичкиң керек деп элдердин мээсине сиңип калган. Алардын бири эле мисалы витамин Б айта турган болсок, бизде мен өзүмө көп кездешет. Неврологический оорулар менен бизге кайрылышат. Анан мисалы мен нервный болуп калдым, дайыма эле жиним келе берет. Кичине бир нерсе айтса эле өзүмдү кармай албай жиним келип кетем, же болбосо уйкум бузулуп атат. Менде балким витамин Б ич керек экен деп эле витамин Бларды ичип берет да. Ошондой аябай көп. Бирок дегенде, эгер кандайдыр бир витамин иче турган болсок, биз аларды анализдерди тапшыргандан соң гана ичишибиз керек. Себеби бизде денебизде алардын деңгээли кандай экенин билбей туруп витаминдерди иче турган болсок, тескерисинче алардын токсический эффект болушу мүмкүн да, бизге зыян келтирип баштайт. Бизде сиз көп колдонот экенсиз. Кандай эле? Артык кылам деп тыртык кылбаган. Артык кылам деп тыртык кылам деген кыргыздын жакшы сөзү бар да. Артык кылам деп тыртык кылбаш үчүн буларды анализдерди тапшырып, билип, жана билген специалист сунуштаса, ошондо гана ичиш керек. Анан баттардын өзүнүн өстүрүү боюнча бул ар бир баттарда негизи FDA деген сертификат болуш керек. FDA деген бул бизде продукциянын одобрение берген американский стандарты калай? Ассоциация стандартка жооп бериш керек. Ал жакта ар бир ушул баттарда баттар негизи врачтар дагы жазып беришет. Бирок ал жерде өзүнүн показаниялары болсо, ошондо гана жазып берилет. Андан дагы бардык баттар болбойт да. Аттарын айтпай эле коеюн. Эми бизде аябай көп жайылып кетти Кыргызстанда. Ошол эгер бул жакта көрүүчүлөр баттарды кандайдыр бир баттарды ичели деген максат болсо, сөзсүз түрдө билген адис менен, билген дарыгер менен кеңешип, жана ошол баттардын сертификаттарын сөзсүз түрдө караш керек. Ал жерде FDA, NSF же жок болсо, жок дегенде GMP деген сертификаттар болуш керек. Бул сертификаттарды кантип билсе болот? Мен байкап калдым, TikTokто бир эже менен аябай бизде талкуу болуп, спор болуп кетти. Атын айтпай эле коеюн, анда дагы ушул аябай жайылган компаниялардын бири Кыргызстандагы. Сизде FDA сертификатыңыз барбы? Сизде эмес, бул компанияда FDA сертификаты жок. Ошон үчүн бул далилденбеген десем, мен менен спорго чыгып, жок, сен билбейт экенсиң мына деп мага личкама сертификатты жөнөттүр. Карасам сертификатта кагаз сүрөткө тартылган сертификат экен. Анан ал жерде карасам чын эле FDA деп турат. Дагы бир сертификат жөнөттү, GMP деп турат. Мен адаштымбы, бул сертификаты жок эле го деп. Себеби мен булардын бардыгын өздөрүнүн официалдуу сайттарынан, блогтарынан карап, жок экенин билип, анан гана айтам да. Анан Далилденип далилденип, ошондо кайра өзүмө күмөн санап кайра эле алардын блогтарына кирдим. FDA'нын өзүнүн сайты бар. Элдер деле любой адам аны кирип текшерсе билип алса болот да өзү деле. FDA сайтына кирип текшерсем, алардын сертификаты жок экен. Значит, кандайдыр подпольно сертификаттар жасап, бизнес максатында ошентип дагы кылышат экен да. Ошон үчүн эгер бизде сертификат бар мына деп кагаз түрүндө берсе дагы, өзүнө сайтка кирип эле текшерип алыш керек экен ар бир ошо батты ичем деген адам. Ичем дегендерди.